Karmalıktan ofisерlerin evligi жана кесип көйлөгү, аскердик ордендер жана медалдар менен тартып белгиленген. Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгы Ош шаарындагы Борбордук аянтта салтанаттуу белгиленип, согушта курман болгон жоокерлер эскерилди. Ал катар атайын аскердик техникаларында көргөзмөсү уюштурулуп, Өчпө сот мемориалдык комплексине гүл чамбар коюлду. Байрамдык иш-чара 500дөн ашык аскердин парады менен уланды. Анда шаар мэри Жеңишбек Токторбаев сөз сүйлөп, улуу жеңиштин жакындаткан ардагерлердин эрдиге, кайраттуулуктун жана мекенге болгон берилүүнүн даңазалуу үлгүсү экенин билдирди. Бул жеңиш бизге оңойнан келген жок. Бул жеңиш күн Улуу жеңиштен 80 жылдыгы Ош шаарында кызуу белгиленип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда өлбөс полк жүрүшү өткөрүлдү. Буга чейин аскер кызматкерлеринин парады да өткөрүлгөн. Мындан сырткары улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата атайын концерттик программа да уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган театрлаштырылган маданий концерттик программада тартууланды. Андан кийин өлбөс полктун жүрүшү өтүп, бага 7000ден ашуун адам катышкан. Алар согушта баатырларча курман болгон аталарды эскеришти. 9 жеңиш байрамы менен куттуктайбыз. Бардыгыңарга ден соолук, согуш болбосун, адам жакшылыктар боло берсин. Рахмат, бардык эл журтубузду жеңиш байрамы менен куттуктайбыз. Тынчтык болсун, жакшылыктар болсун. Кандай өтүп атпайбы? Өтө жакшы. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздар жеңиш байрамыңыздарды 80 жылдыгы менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, амандык, тынччылык болсун, согуш эч качан болбосун. Кыздар, байрамыңар менен. Bayramın sonu Kırgızstanlıklar 9. May bayramı. Kırgız elin barınızlar da bayramınızlar men kutluktayım çünkü yürekten. Salmastарды Kırgız elin barınızlar da 9. May жеңиш күнүңүздөн мен куттуктайбыз. Мындан сырткары жеңиш күнүнүн урматына спорттук оюндарда уюштурулган, анда катышуучулар тогуз коргоо, аркан тартыш, ордо жана кыргыз күрөш боюнча өздөрүнүн күчтөрүн сынашты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр спорт комитети тарабынан даярдалган белектерге ээ болушту. Бүгүн 9 май жеңиш күнүнүн 80 жылдыгына карата Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан спорттун 6 түрү уюштурулду. Аларды атап айтып кете турган болсок, бул аркан тартыш, таяк тартыш, тогуз коргоо, ордо, күрөш, ошол оюндар болуп атат. Жеңүүчүлөргө сыйлуу белектер тапшырылат. Байрамдык салтанатта элдин маанайда өзгөчө болуп, алар иш-чара жогорку деңгээлде болуп өткөнүн билдиришти. Bayram аябай сонун, көңүлдүү, балдардын баары жакшы маанайда. Рахмат, барыңыздардын байрамыңыздар менен. Аябай сонун уюштурулуптур. Рахмат мэриянын представительдерине, аябай жакшы. Ичинен улуу жеңишке 80 жылдык байракыңыз менен бүт барыңыздар кыргызстандыктарды куттуктайбыз. Ошондой эле өзүм атымдан, өзүм семьям атынан дегендей. Бүгүн маанай сонун, майрамды мына өтө сонун күттүк, бараттар болду бүгүн. Кыргызстаныбыз өнүп атат, өсүп атат. Эл журтубуз аман болсун, ден соолук болсун. Ушул улуу согушка катышкан ата-энебиздер аз калды. Ошолорго ден соолук каалайбыз, жаштарга каалайбыз. Жаштарга иман, ынтымак, согуш болбосун. Тынчылык болсун, маанай өтө сонун. Белгилей кетсек, улуу ата мекендик согушка Ош шаарынан 14621 адам аттанган. Алардын ичинен 3118 жоокер курман болгон, 401 дайынсыз жоголгон. Бүгүнкү күндө шаарда тылдагы эмгектин 4 ардагери жашайт. Ал эми өлкө боюнча 2025 жылдын 5 майына карата улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери жашайт. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.